Чыңгыз мырза, айтсаңызбы 19-берене боюнчачы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши деген сөздү банктык акционер деп атасыздар да, алмаштырып атасыздар. Жогорку Кеңеш ошондо бул жерде жок болуп калабы ошондо? Жок, мен маалымат айтып кетейин, бул банк өнүктүрүү банкынын совет директоров бар, ошол совет директоровдун 3 мүчөсүн Жогорку Кеңеш бекитип берет да. Могу пункту боюнча ФУГИ жооп берип коесуздар. Чыңгыз мырза, банктын аудити 19-берене боюнча айтсаңыз. Ким жооп берет? Мыйзамдын долбоорунда, мурунку азыркы аракеттеги иштеп аткан мыйзамда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бар эле. Азыр Жогорку Кеңешти сиздер алмаштырып атасыздар банктын акционери деп. Банктын акционери ким? Саламатсыздар, кош, мен айтып коеюн. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, мен мамлекеттик мүлк агенттигинин биринчи орун басары болом. Бүгүнкү күндө 100% акционери болуп мамлекеттик мүлк агенттиги болуп эсептелинет. Сиз айтып аткан 19-беренеде Айбек Алтынбекович, өзүңүздөргө белгилүү болгондой аудиторлорду дагы аудитор компаниясында Жогорку Кеңеш бекитилет деп мыйзамда көрсөтүлүп калган да. Ошону аудиторду Кабмин өзү бекитет деген өзгөртүүнү сунуштап атабыз да. Быйыл эсиңиздерде болсо май айында келип аудиторду бекитип бергенсиздер да. Эми ошол ашыкча процедураларды талап кылат экен, ошон үчүн муну жөнөкөйлөтүү максатында муну совет директоров же болсо акционер аркылуу бекитилсин деген өзгөртүүнү киргизип атабыз. Улуттук банктын дагы аудиттерин биз профильный комитет тандап беребиз да. Мамлекеттин акчасы бул. Мамлекеттин банкы болуп атат. Жогорку Кеңеш болууга мен ойлойм тийиштүү бул. Профильдик комитет. Профильдик комитет бул бюджет комитет. Экинчи окууда ушуну киргизет, калтырпаңыз деңиз. Эгерде сунуш берсеңиздер, анда мурдагы беренени калтырганга биз даярбыз. Данияр Эрмекович, анда мындай кылайлы, биринчи окууда азыр колдоп, экинчи окууда ушул сыяктуу сунуштарды биз киргизсек экинчи, үчүнчү окугачы. Анан бул жерде дагы Алмаз Акунжанович, расмий тил менен мамлекеттик тилде дагы айырмачылыктар болуп атат. Ошон үчүн бүгүн биз биринчи окууда эле колдоп турганыбыз жакшы да. Анан экинчи, үчүнчү окууда биз ушу Марлен Абдурахмановичтин сунушу кирди, аны сөзсүз түрдө колдоп беребиз. Анан урматтуу депутаттар, урматтуу биздин комитет мүчөлөрү, сөзсүз түрдө бул профилдик комитет аудитти тандап берүү мен ойлойм тийиш калыш керек да, бул сунуш ошо 19-берене боюнча. Рахмат.